YouTube каналымда монетизация өчүп кетти. Кирешеге чыга албай калдым, же болбосо кирешеге чыксам монетизацияны бербей койду. Кирешеге чыгып акча таап келатсам монетизацияны өчүрүп салды деген адамдар акыркы учурда көп жазат. Салам достор, менин атым Эрлан. Өзүм менен толук тааныштырбай эле коеюн. Бүт видеолорду көрүп мени билсеңиз керек. Мен 5 жылдан бери Кыргызстанда кыргыз тилинде кантип үнү жок жана жүзү жок кирешеге чыкса болот ошону үйрөтүп келем. Орус тилин кошо турган болсок топтогу мен 7 жылдан ашык. Өзүм көптөгөн YouTube баскычтарым бар, алтын баскыч жана бул доскага батпай калганда баскычтар бар, көптөгөн өзүмдүн каналдарым бар. Эмне үчүн көбүнчө адамдардын каналы монетизацияга жетсе дагы монетизация бербей коюп жатат, жана монетизация жетсе дагы монетизацияны эмне үчүн алып коюп жатат. Ошол боюнча айтып кетейин. Сиз билгендей эле акыркы жарым жыл, 1 жылдын ичинде Кыргызстанда өтө көп эксперттер болуп кетти. YouTube аркылуу кирешеге чыксам болот, кылса болот, үйрөтө алам деп. Бирок эң чоң ката кылган жерлер, элдер акча кантип өтө көп акча күйүп кетип жаткан жерлер. Алардын окуусу 20-30 миң, 40-50 миң турат, 100 миңдик деле окуулар бар экен, 1000 доллардык окуулар деле бар экен, аларды өзүм көрүп билдим. Алар ал жакта эмнени үйрөтөт? Алар нейросетти үйрөтөт. Негизи нейросет эң оңой нерселердин бири да. Жөн эле киресиз ChatGPT'ге мисалга айтып жатам. Промпт жазасыз, мага ушундай мультяжный, мисалы бир аю жөнүндө мультик болсо, мага аюнун ордуна мышык кылып бер, ушундай эле кадр кылып бер деп, анан кийин Gemini же болбосо дагы бир жактарга келип аны анимация кылдырып коесуз да, ошону даяр кылып YouTubeга киргизесиз. Бирок ал окууну сатып алгандан тышкары, сиз ал жака акча коротуңуз, ошол ChatGPT'дин деле мисалы бесконечный картинка кыла бербейт, анын деле подпискасы 2-3 миң сом турат. Бирок ал жактан картинка эле кыласыз. Gemini'де ар бир 2-3 секунддук кадрдын, видеонун баары 60 сомдон турат да. Кыскасы, жарым сааттык видео, жарым саат дейм, жарым мүнөттүк видеону кылыш үчүн, кыска видеону кылыш үчүн сизде 1000, 2000, 3000 сом кетип калышы мүмкүн. Анткени биринчи промпттон эле идеальный кадр чыга албайт. Кыскасы, көбүнчөлөр оңой жерде, оңой ишти табып, оңой ишти үйрөтөм дегендиктен көбүнчө адамдар кирет, окууга акчасына күйөт жана ошол подпискаларга, нейросеттердин баарына тоже акча күйүп кетишет. Күйүп кетет дегенде, акча короткондо эми любой эле бизнесте вложение бар да. Акча короткон болсо, аны күйүп кетет деп эсептесе болбойт. Анткени ал болсо ал нерсени кылып YouTubeга киргизгенде YouTube'да просмотрлар аркылуу акча төлөйт да. Демек актайсыз анычы, так и так. Бирок монетизация берилбесе же болбосо монетизация берилгенден кийин монетизацияңызды алып салса, сиз аны кантип актайсыз? Эмне үчүн монетизация алынат? Анткени искусственный интеллект менен негизи эле видеолор монетизацияга түшпөйт. Полный контент, у которого нет смысла, или полностью созданный с помощью искусственного интеллекта, он не монетизируется. Ошол жарым жыл, 1 жылдан бери мен Инстаграмда экспертим менен квартира алдым, машина алдым деп үйрөтүп жүргөндөр, алар аны билишпейт. Эмне үчүн билишпейт? Анткени алардын өздөрүнүн каналдары жок. Жок десеңиз, элементарно ушундай статистикага кирип көрсөтө алышпайт да. Мен бул каналды жаап койдум, бул совместно окуучум менен канал. Башка открытый каналдарды жашырбай эле көрсөтүп, кирип көрсөтүп, мына ушул каналды көрүңүздөр деп, искусственный интеллект эч нерсеси жок эле жакшы кирешеге чыккан каналдар бар. Алар менен башка видеодо көрүшкөм. Ошончо кызык болсо, башка видеого кирип көрсөңүз болот. Кыскасы, искусственный интеллект менен контент. Негизи эле YouTube'да 7-8 жылдан бери негизи эле правила бар. Контент, который не несет никакой смысловой нагрузки, не монетизируется, не подлежит монетизации дегенчи. Анан ошол спам, мындай искусственно кылынган видеолор, спам дегенде мындай эч кандай күч кетирбей эле, артынан шытыратып эле биринин артынан бирин кылдырып кете берген видеолор спам катары, мусор катары эсептелет. Ошол видеолорду кылдырып үйрөткөн адамдар сиздерден акча алып үйрөтөт. Алар акча алгандан тышкары силер ошол сервистерге төлөйсүз, искусственный интеллекттин баары акча турат жана ал арзан эмес. Сиз монетизацияга жете албай каласыз. Монетизацияга жете албай калган үчүн жетсеңиз дагы сизден монетизацияңызды алып коет дагы, апелляция кылдырат. Докажи, что это ты сделал депчи. А вы как докажете? Мен мына кирип промпт жазып элем, мага искусственный интеллект кылып берип койду, мен киргизип койдум дейсизби? Анткенде монетизация сизге берилбейт. Ал эми биздин окуубузда, кыргыз тилинде Кыргызстанда мен 5 жылдан бери окуумда үйрөтүп келем. Без вложений кантип YouTube аркылуу кирешеге чыксаңыз болот деп. Без вложений деген сизге крутой компьютер кереги жок, анимацияларды билүү кереги жок, искусственный интеллект менен колдонгонду билүү кереги жок жана искусственный интеллектке акча короткондун да кереги жок. Бир гана кичинекей балдар ойной турган кызык видеолорду кыласыз, көрө турган, балким оюндарды ойнойтур, балким вложение керек болду десе, мисалы ошол эле Лизун жанагындай бир ASMR декеле кылышыңыз мүмкүн. Бирок алар, конечно, не актуально, мен мисал катары алып жатам да. Азыркы учурда менин окуумду максимальный деңгээлге жеткирдим десем болот. Менде мурун жөн эле практика болчу. Менде мурун жөн эле теория болчу. Мына бүт баарын эле окуусу чынында айтсам теория. Сабактар берилет, мөөнөт берилет, кирип
көрүп үйрөнө бер, анан кийин мына сага багыттардын бирин тандап, эми багыттар берилгенде кантип берилет? Жөн эле конкурентке ссылка берилет, ошол конкурентке өтүп көрө бер видеону, көрүп үйрөнсөң үйрөндүң, өзүң там изилдеп ал депчи. Бизде деле ошондой болчу, то есть бизде практика болчу, 70 сабак болчу. Практиканы көргөндөн кийин бизде кураторлор ар бир багытты профессионально билет болчу, өздөрүнүн каналдары бар болчу. То есть мы отличались тем, что наши кураторы не просто давали обратную связь по Ютубу, они могли консультировать каждую нишу. То есть мен могу багыттан мисалы могу оюнга кирип могу жерин түшүнбөй калдым, же болбосо ушул видеону тартып отуруп бир жерде бирдеке болбой калды, окшошпой калды десе, кураторлор билет болчу жана көрсөтүп берет болчу да. Азыркы учурда биздин окуу андан да өйдөрөөк деңгээлде деп айта алам. Мен окуумду азыркы учурда окуу эмес, жыйынтык деп айта алам. То есть мен окуу сатпай жыйынтык сатам. Я продаю результат. Эмне үчүн? Анткени менде ошол эле теория бар. Теория обязательно керек. Теория эмне дегенде, билбейм кимдерде канча сабак жана кимдин кандай билими бар. Менде өтө көптөгөн каналдарым бар, өзүм өтө көптөгөн каналдарда ачкам, өзүмдө билим бар. То есть мен сценарий эчтеке жок, эч кимден эчтеке сурабай эле отуруп туруп эле ошону штат баарын айтып бере алам да. 70 сабак бар болчу. Теория дегенде кантип канал туура ачылат, кантип ошол музыканы туура алабыз, кантип монетизацияны туура жандырабыз, күйгүзөбүз, кошобуз, налог төлөйбүз жана башкасынын баары теорияда болуш керек жана анын баарын билишиңиз керек. Теориясыз сиз болсо сразу практика өтүп кетсеңиз, башта билим жок болгондуктан көбүнчө ошибкаларды кылып, каталарды кылып, анан же болбосо кайра монетизацияга жетпей каласыз, же болбосо дагы кыйынчылыктар болот. Ошондуктан бизде теория көп болчу. Бирок азыр теориядан тышкары дагы тарифке жараша практика кошулду. Практика дегенде бизде жөн эле багыттар берилбейт азыркы учурда. Мисалы мына 20 багыт кирип любойун тандап ал эмес, азыркы учурда иштеп жаткан, азыркы учурда окуучулар кечеге чыгып жаткан жана өзүм канал алып барып жаткан багыттар боюнча менде практика бар. Практика дегенде кандай? Мисалга бир оюнду алайлы. Ал оюнга кантип киребиз? Ойногону билбесеңиз, 70 жаштагы эже болосузбу, же болбосо 15 жаштагы бир айымдын баласызбы, айым атайын балам жаздырып ушул YouTube аркылуу өнүксүн өссүн деп окутуп койгонбу, айырмасы жок. 40 болосузбу, 39 же мен менен тең болосузбу, эч бир түндө айырмасы жок. Баары түшүнгөндөй кылган эң жеңил оюндарды жана кантип ал оюндарды ойнойт, ошол боюнча мен сабактарды тарткам. Ал жакта оюнга кантип кирет, кантип ойнойт, кантип оюнду ойногондо көбүнчөлөр айтат, мына оюн ушуну тартып киргизип кой депчи. Ал жетиштүү эмес. Көрүүчүлөр оюндун кайсы жагын көп көрөт, эмне жерлери кызык жана эмне кылыш керек кызык болуш үчүн видеолор. Ошонун баары көрсөтүлгөн. То есть биз оюнга киребиз, биринчи сабакта оюнду изилдейбиз, экинчи сабакта оюндун конкуренттүү видеосун көрөбүз, анан кийин өзүбүз ошондой видео жаратканга аракет кылабыз, үчүнчүсүндө аны монтаждайбыз, төртүнчүсүндө аны киргизип, результат катары мен жөн эле мына ушундай видео кылып койсоңуз болот дебейм. Мен аны алып туруп, өзүмдүн каналымдын бирине киргизип туруп, мына ушул видео бир суткада 30 000 просмотр алды, сиз эмне ушундан кемсизби дейм да. То есть мен ал видеону идеально деле кылган эмесмин. Мен мисал катары жараткан видеому эле киргизип салгам, ал уже просмотр алган да. То есть ошончолук практика менен биз азыр иштейбиз. Биринчиден, экинчиден мага иштеген балдар бар. Мага менин каналдарыма видео жаратып берет. Ошол мага жардам берген балдардын баарынан еще мен окуучуларыма болушунча практика болсун, силер кантип мага мага видео сатып жатканда кантип видеону жаратасыңар, ошону башынан аягына чейин түшүндүрүп бергиличи деп сурап, аларга да акча төлөп, ошол практиканы, то есть мен окуумда азыр максимально много практики. Көбүнчөлөр окууга киргенде кантет? YouTube каналды кантип ачабыз, YouTube каналды кантип настройка кылабыз, YouTube кантип туура видео киргизебиз, эмнени киргизебиз, эмнени кантип тартабыз? Идея жок. Мен мисалы мына куратор менде идея жок десең, мына сага 20 багыт, 20 идея, бирөөсүн тандап, алар да болбогон багыттар да болбосочу. Анан недостаточно знать нишу. Мен окууга киргенде эле нишаны билишиңиз мүмкүн. Билип олтуруп аны кылганды билбесеңиз, смысл вам эту нишу знать, туурабы? Мен мисалда көрсөтөм. Мына менин каналым мына ушул айда, ушул убакта 300 000 алып келди. Ушул каналга ушундай видео киргиздим. Именно сиз менен кылган биргеликте видеону мен кантип жараттым? Мына каналга кирип ушул киреше чыгарып алып келип берип жатат. То есть максимально много практики в нашем обучении. Мен азыр YouTube индустриясы Кыргызстанда чындап өлүп жатат. Мындай өлүп баратат десем болот. Эмне үчүн экени толтур эксперттерге рахмат. Мен машина алдым, мен үй алдым, мен тигин алдым, муну алдым. И это все делается для того, чтобы просто продать курсы. То есть реально крутых ребят нет. YouTube'дан мындай окудум, мына чыктым, результат кылдым, жыйынтык кылдым дегендер жок. Мен муну эмне үчүн өнүктүрүп жатам? Анткени могу канал мисалы совместный канал да, партнерский. Окуучум болуп, ошол багытта дагы бир багыттын ичинен дагы багыт тапса болот. Ошентип каналыңыз көп болуп кеткен болсо, может мен сизге өзүмдүн биргеликте мага видео кылып берген балдарым менен бөлүшүп бере алам. Сиз мага багыт менен бөлүшүп бересиз. То есть мне наоборот выгодно в будущем с вами стать партнером, да, мисалчы. То есть өзүмө эле плюс. Башкалардын ниети
Албетте мен деле акча табам бундачы, мен муну сатам. Азыр мисалы ушул видеодон кийин 15 кишини окума алам дейм, 15 кишиден 150 миң табам ашып кетсем. Кураторлордун зарплатасы 60 миң мисалчы. Ошол жака эле кетип калат баарычы. Цель больше в этом не заработать, а больше партнеров себе найти. Мисалы окуучум эртең 300 миң кирешеге чыгып жетишпей, там 2-3 канал алайын ушул багытта десе, мен өзүмдүн жардамчыларымды отургузуп бере алам. Тиги болсо трафиктен конечный заставка аркылуу, же болбосо негизи эле ошол из-под ниша эч ким менен бөлүшпөй турган багыт менен мага бөлүшүп берет. Мен өзүмдүн окуучулар, башка окуучуларымды отургузам, же болбосо өзүм менен иштеп жаткан ошо окуучум эле сунуштаган багытта өзүмдүн эле ишкерлеримди койдурам балким. И ошо 300 миң алып келе турган каналдан 3-4 болот, и калгандары уже меники болот. Какую-то часть я буду давать тому, то есть мне самому уже лучше и выгоднее. Анан бизде азыр практика көп дегенде 100 багытты разбор кылган эмеспиз. 3-4 багыт бар азырчы. Телефон аркылуу үйрөнүп кете турган, кыла турган багыттар бар. Ошолордо азыр конкретно ошону үйрөтүп жатабыз. Анан азыр бир 20 окуучу кирип, 20-нын 10-у ана мына деп жок болуп кетет. Мен как ana если айтайын, мына кимдер жыйынтык кылат. Окууга киришет, эртең бүрсү күн дейт, доступ бүтөт, окуу жабылып кетет, тынччылыгы не актуально болуп калат, ал эртең бүрсү күн деп жүргүчө 10 кишиси жыйынтык, 10 кишиси аракет кылат, аракеттин кылган любой ушул билим менен жыйынтыкка чыга алат. Вот монетизацияга 1 айда жетпей калсаңызчы, 3 айда эми тарифке жараша жетпей калсаңыз дагы, эми өзүңүз эртең мына ана бүрсү күн деп жүрүп жетпей калган болсоңуз, все равно просмотры, вот это знание, опыт, он останется, и вы потом сможете все равно выйти до монетизации. Кыскасы азыр бир 20 кишидей керек, 10 окуучу примерно расчет менен жыйынтыкка чыкса, ошо каналдарын алып, анан просмотрлар болуп жатат, азыр жетишпей, там мен дагы масштабироваться хочу другие каналы десе, мен өзүмдүн балдарымды берем, өзүмдүн жардамчыларымды берем, же башка окуучулар менен эле бөлүшөм. Они будут совместно работать. Вот менде окуучум бар болчу, билбейм бул видеону көрөбү көрбөйбү, Көлдөн болчу. Көлдө балык сатып иштешчи, мага келе кетиңиз деп жазчу да жыл сайын. Анан Арина деген окуучум бар болчу. Мен Арина деген окуучумдун каналдарын көрсөткөм, жөн эле сүйлөп жаткан жокмун. Кирип көрүңүздөр, ал деле жакшы жыйынтыкка чыккан. Бирок Арина трендтин артынан журкабагандыктан тиги окуучумда 700 миң подписчик, Аринада 100 миңге жетпей калган да подписчик. Анан тиги көбүрөөк акча таап, тиги каналга отуруп калып, анан Арина дальше решила не развиваться, то есть кайра окууга кирип, же болбосо жаңы билим алып, башкалар менен взаимодействовать. Анан ошол Көлдөгү балага, Россияда окуучум Арина деген, Көлдөгү балага иштеп калган да, то есть Аватар World боюнча ошо каналдарын кирип көрсөңүздөр болот. Видео тартып берчү тиги. Тиги бала эчтеке кылбай калган да, то есть бир окуучум бирөөнө жардам берип, экөө акчаны бөлүп ушинтип иштеп калган. То есть мне самому уже хорошо, мен өзүмдүн балдарым менен иштетип кала турган болсом, биздин каналдарыбыз успешный болсо, ошол 300 миң түшкөн же 100 миң түшсө, ошонун 50сү меники да. Эми сиздин кирешеңизди алам деген жокмун. Негизи бизде партнерство есть такое, да, то есть окуучум киреше чыккан болсо, если он хочет масштабироваться, я могу дать ему масштабироваться дегенде 0 подписчик, 0 просмотр болуп туруп эле сразу масштабироваться эмес, жыйынтык кылып, просмотрлар болуп, акчага чыкканда, ошол акчаны я готов инвестировать дегенде жардамчылар келет. 3-4 канал ачылат, акчасы көбүрөөк болуп баштайт. Я просто беру за доп. Знания, там за работу моих рабочих и так далее, да. То есть Аватар боюнча 10 мүнөттүк видеолор где-то 2-3 миңге кылынат. Тоже плюс, тоже польза. То есть мне самому же, моих же ребят развивать полезно. Ошондуктан эми слишком глубоко кетип калдым, каша болуп кетти. Ал кийин өнүгө өскөндө да ошол жака жеткиргенге менде сейчас цель бар. Бир 10 канал ачсак, 10 200 миң алып кетсе 2 миллион, ошонун миллиону меники болсо, почему бы и нет? Жөн эле силердин каналыңардан алам деп аткан жокмун, то есть я помогать буду в последующем, если вы до результата дойдете. Ошол результатка жетиш үчүн азыр окуучулар керек. 20 окуучу, 20 орун алам азыр. Менин окуум доступный эле, анча деле кымбат эмес. Цель, чтобы снова зашли и развивались, не так, чтобы я на этом заработал и все. Окууга полный разборлорду киргиздим. Башкалардын окууларында андай разбор жок, потому что у них нет цели, чтобы вы развивались. Аларга без разницы. Окууну алдыңыз, ал акча тапты, эртең жаңы машина алды, аны Инстаграмга киргизди, мен YouTube аркылуу акча таптым дейт. Анда анын үстүнөн 100 киши катталат, 20 миңден ал болсо 2 миллион табат, 2 миллионду коштуруп, анын эртеси кайра бир дагы билбейм, X7 алат, X7 сатып эртең дагы бир AMG бир нерсе алат. Ошентип эле өсүп кете берет, курс сатып берет. Менде развиваться только в этом плане. Видите, сколько кнопок үстүндө бар. Что я и делаю уже 10 лет. Кыскасы, базовый тариф, бул чисто для себя билим алам десеңиз, 1 айлык окууда 1 айда жетишесиз. Негизи 1 айда көп эле адамдар жетишет просто. Любой эле иштери бар, эртең бир сөөнү ана мына дегенде 1 ай бат эле өтүп кетет. Базовый тариф 50 сабак теория,
То есть каналга кантча настройка кылабыз, не нарушать, не нарушать. 50 сабак элестеңиз, ар бир сабак 10 мүнөттөн где-то. Очень много знаний. Ошо 50 сабак көрсөңүз, вы ни одной ошибки потом не допустите. 10 сабак практика бул болсо багыттар боюнча, өзүм кылып келген багыттар боюнча өзүм каналдарымда көрсөтүп разбор кылгам. Мына ушунча тапкам, ушул багытты үйрөтүп жатам. Мына ушул оюнга киресиз, ушинтип ойнойсуз, ушинтип монтаж кыласыз, ушинтип киргизесиз, мына ушинтип просмотр алабыз депчи. То есть там ошол видеону окуучуларга көрсөтүп жатып эле кылган видеону каналга киргизип салам да, он тоже просмотров набрал 30 тысяч. Ну, заброшенный канал, просто для примера. Ошо чисто практика бул, 10 сабак чистой практики. Көрөсүз, менин артыман кылганымды кайталайсыз, ютубка киргизесиз, просмотр аласыз. Көбүнчүлөрдүн окуусунда канал ачып коюп эле токтоп калат да, ошол да жыйынтык деп эсептелет да, же болбосо бир 10-15 миң просмотр алып койгон жыйынтыкта монетизация жетпей, акча таппай элечи. Менин окуумда ошондой жыйынтыкты кылыш, ну, первые 3 дня, наверное. Вот реально эми 3 дня деп эле коеюн, 50 сабак теорияны качан көрүп өтөсүз өзүңүзгө суроо, 10 мүнөттөн болсо канча саат болот. Балким эртең бүрсүн деп реально жетишпей каласыз көптөчү. Эми аракетчил адамдар бир жумада ошонун баарын көрүп өтөт. То есть теорияны эметкенде башыңызды билим менен толтурдуңуз, всё, никаких ошибок не допускаете. Практикага кирдиңиз. Практикада мен айтканды көрүп алып, сонункени эртең кылам эмес, мен көрсөткөндө эле, мен оюнду көчүрүп атам дегенде, мен көчүрүп, мына мен оюнга кирип монт ойнойт экен дегенде, сразу жарым саат бөлүп оюнду изилдеп, мен көрсөткөндө видео тартып киргизип салган болсоңуз, и вот 3 дня по 2-3 видео попробуйте загрузить, вот чтобы у вас не набрало 5-10 тысяч просмотров, башкаларда вау результат дегени, мен окуум башында кыла албай коюш нереально. Вот не знаю, нереально дегенде канчалык аракет кылыш керек, чтобы не сделать результат, наверное, вообще ничего делать не надо, да? То есть кирип алып купить и забить, наверное. Вот хоть чуть-чуть результат аракет кылсаңыз, сразу болот результат. Башкаларда вау ушунча просмотр алды, мына бир айда уже окуучум 10 миң просмотрга жетти деп бөлүшүп жаткан нерсени менин окуумда сиз бир жумага жетпей каласыз. Но аракет кылышыңыз керек да, то есть биринчи бир жума алышыңыз керек, 50 сабакты качан көрүп өтөсүз, это вопрос. Анан практика өтүш керек сразу. То есть 50 сабакты көрүп, тетрадька жазып, мондай билим экен, так не надо делать. Баарын бир көрүп чыктыңыз, всё, башта эмне калды, калбай калганы, значит, не надо было, всё, забили. 10 раз уроки пересматривать не надо, сразу практикага өттүңүз. Практикада мен айтканды кылдыңыз. Мен айткандай видео кылдыңыз, кыска видео болобу, шортс болобу, там длинное видео болобу, айырмасы жок, сразу сделали, загрузили и смотрим просмотры. Сразу менен бөлүшүңүз. Мына менин YouTube канал, менин видеом просмотр ал деп, чтобы я к следующему видео уже делился результатами. Мына окуучулар уже ушундай просмотр алып жатат депчи. Андан тышкары 10 ниш на выбор, но если вы не захотите делать то, что я показывал на практике. Практикада деле билим болот, то есть жок, мага кереги жок, мен башка багыт кылам десеңиз, 10 багыт еще выборго бар, тандоого. Анан сизге куратор жардам берет, доступ окууга 1 ай. Кийинкиси бул личный тариф, баары ошол эле, просто бул жакта багыттарда 10 багыт эмес, 20 багыт берилет, плюс багыттар, акыркы багыттар аябай свежий, аябай жакшы багыттар, анткени бул мен окуучу эмес, окружениеде эле жүргөн балдар, өнүгүп өсө берет да. Мисалы мен болсо 4 BMW айдап ганси барып айланып тутканда, ошо чоңой өскөн жакта эле тааныш балдар келип калган. Анан сен көптөн бери көрүп жатам, сен эмне кыласың деп сурашпайт негизичи, айтышпайт, мен сенден окудум деп эчтеке деп айтышпайт. Просто они видят, чем я занимаюсь, они тоже этим занимаются, и у них это получается. Мисалга азыр окуучум эмес, эч ким эмес, просто өзүмдүн жашоом менен, наверное, мотивирую, да, чтобы они также развивались. Полностью каналды көрсөтпөй эле коеюн, кыскасы видеолору мен көрүнбөй калат окшойт, мен жүдөгөн веб-камераманга. Кыскасы видеолордо 1 800 000 просмотр, 600 000 просмотр, 700 000. Ну, статистика реально крутая. Канал только открыт, и уже такие просмотры. Личный тарифте ошондой редкий, жаңы чыккан багыттар менен бөлүшөм. Я к тому, что башкалар алып жаткан багыттардын артынан мен карап турам, эмне актуально, что не актуально, и сразу делюсь этим тоже. Личный тарифте куратор эмес, мен өзүм кайтарым байланыш кылам. Ниша тандай албай атам, кыйналып атам десеңиз, жардам бере алам, тандап. Мисалы, окууга жазылып жатканда биздин менеджер Велзович деген телеграмга жазсаңыз, описаниеда телеграм болот, окууга жазылып атканда. Ал сурайт, эмнеңиз бар, компьютер барбы, телефон барбы, эмне бар деп, ошого жараша мен кийин багыт сунуштап бере алам. Эгерде чындап ойго келбей атат, ошо даже практикадан мен азыр 3-4 нишага разбор кылып практика кылып турсам, ошо үчөөнүн бирөөсүн тандалбай албайтым десеңиз, я могу помочь. Анан бул жактын эң плюсу, личный тарифтин эң чоң плюсу 3 айлык мөөнөт.
1 айдын ордуна 3 айда, то есть 3 айда шашпай, реально 50 сабакты шашпай көрсөңүз болот, практиканы шашпай кылсаңыз болот. Анан эң чоң плюс биздин окууда М плюс рассрочка бар, то есть азыр окууга каттала албай атам, мүмкүнчүлүк жок дей турган болсоңуз 0 сом төлөп азыр окууну баштап кетсеңиз болот. 0 сом дегенде азыр биздин окууга катталганда 0 менен баштайсыз, анан калган 3 айда бөлүп төлөп койсоңуз болот. Эки тарифке тең ошондой. Сунушум личныйга, анткени ал жакта мөөнөт көбүрөөк, 3 ай, анан мен өзүм кайтарым байланыштырганда кайсы окуучум кандай жыйынтык кылып жатканын өзүм эле жакшы көргөнүм. Кийинки видеолордо бөлүшө тургандай кылып. Анан могу каналды жөн эле ачып алды деп ойлоңуз. Эми окуумдун баасын салыштырыңыз. Башкалардын окуусу Кыргызстанда чындап кымбат. $1000, $500, 630 миң, 40 миң, 1 айлык, 2 айлык мөөнөт менен окуулар. Практика жок, жөн эле теориялар. Мен жамандап жаткан жокмун. Башкалардын окуусуна кымбат, $1000 окууларына окуп көрүңүз кааласаңыз. Аларда деле рассрочка бар, бөлүп төлөп окуп көрүңүз. Анан жыйынтык болбогондо для интереса хотя бы мен базовый тарифимди алып 0 сом менен баштап, анан 3 айда 3 миңден бөлүп төлөп окуп көрүңүз для интереса, да. Где результат будет, потом сравните. Опять же, мен результат кыласыңар деп гарантия бербейм. Ошо мен берген билимге гарантия бар. То есть ошону кылган болсоңуз жыйынтык болот депчи. Эгерде өзүңүз эч нерсе кылбай жата берсеңиз, албетте жыйынтык болбойт. Как я могу гарантировать за ваши действия? Я же не могу гарантировать то, что вы завтра встанете и будете работать. Ошо 50% жыйынтык сизден, аракеттен, менден билим. Анан кантип актайм деп суроого келе турган болсоңуз, азыр рубльдин курсу өтө өскөн. Мына 3000 рубль эң минимум, мына 2000, 3000 рубль экен. 3000 рубль бул уже 3500 сом да где-то. Курс мененчи. Базовый тарифти алдыңыз деп айтайлык, 0 менен, анан 3 ай, жок, ал жакта 1 айга бөлүп, рассрочка 3 айга бөлүп төлөйсүз да, окуу 1 айлык. 3 айда 3000 сомдон төлөш керек, примерно 3300 ушундай да. Этот канал ежедневно приносит. Мен эң слабый эле канал аладым азыр. Заоблачный цифралар менен канал болсо ишенбей калышыңыз мүмкүн да. Мына обновлять этип коеюн. Бул Photoshop монтаж эмес. Бул жакта мына курс рубльда атайм койгом, анткени сомго жакын, сом YouTube'да жок тилекке каршы. Так, доходко кире турган болсок, бир күндө бул 6-7 миң деле алып келет. То есть кирешке чыккан болсоңуз, оплатить рассрочку вообще не заставит труда. Не составит, точнее, не заставит деп салыш керек. Ошондой туугандар. Жыйынтык кылыңыздар. Менде азыр интересный багыт бар, билбейм, ал кичине кыйыныраак. Башка практикада багыттарды киргизип жатам да азыр. Мага иштеп жаткан балдар ошолорго разбор чыгарат. Иштеп жатат дегенде кандай, мага видео кылып беришет да ошолорчу. Мен кантип кыласыңар, окуучуларыма да тартып бергиле дегем. Ошону үйрөнүп кеткен болсоңуз, ошондон жыйынтык кыла турган болсоңуз, мне очень интересно с вами сотрудничать, потому что аябай интересный ниша. Ал жакта оңой эле күмүш кнопкага чыгып, оңой эле биринчи кирешке чыгып кетсеңиз болот да. Ошол жакта мага да жардам берген балдар менен биргеликте иштеп, көп канал кылып салганда мага эле интерес. Ошон үчүн кириңиздер, жыйынтык кылыңыздар. Ушул видео чыккандан баштап колум бош эле, в принципе, могу побольше людей набирать. Бирок азыр прям где-то 20 киши керек да, максимум. 20 эмнеге, анткени 10 точно иштебей кетет. Эртең бир күндө ошентип убакыт өтөт. Мен деле курс алганда эртең бир күндө көп нерсени өткөрүп жүрөм, чынын айтайын. 10 киши аракет кылат. 10 кишинин жыйынтыгы чыгып, анан 5-өсү өзүнө эле для себя эле иштеп, для себя өзү командасын куруп кететтир. Ал боюнча деле билимдер бар бизде. 5-өсү айтаттыр, Эрлан, менде мына $1000 каналым чыкты, ошо 1000 500-ün киргизейин. Мага дагы 2-3 канал ачыш керек болот дейт. Балким один из них, из этих каналов станет мой партнерский. Вот, поэтому let's go работать. Мен негизи чоң кишилер көрөт, ошон үчүн let's go деп эле коеюн. Описанияда эме болот. Менин телеграмма баракча болот, Велзович деген баракча. Велзович эмнеге, анткени мен биринчи миллионник каналдарым Велс деген название болчу да, 1 миллион подписчиков там было, сейчас там меньше, чуть отписались люди, я забросил этот канал. Но я его не продал, не удалил, можете зайти посмотреть. Ошон үчүн Велзович болуп калган. Эрлан Велзович деп турат. Описанияга же комментарийге таштап коем, шилтемени өтөсүздөр. Сразу жазасыз, кайсы тариф тандадыңыз, базовый же личный, анан сразу жазасыз, сразу оплатить хотите или рассрочкой. Сизге Султан деген менеджерим баарын түшүндүрүп айтып берет. Келиңиздер, баштаңыздар, жыйынтык кылайлы. Как раз лето, как раз каникулы, может быть, много молодых хотят записаться, билбейм. Жазылыңыздар, туугандар, күтөбүз.